Кутман күнүңүздөр менен урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрөрмандары. Бүгүн бизде мейманда Медеткан Шеримкулов. Өзүңүздөр билесиздер, легендарлуу парламенттин төрагасы, коомдук ишмер, белгилүү саясатчы. Студиябызга кош келипсиз. Медеткан Шеримкулов, айтсаңыз, мына Жогорку Кеңеш шайлоо кодексин кабыл алып берди, бирок кайсы күнү болору датасы белгилүү боло элек. Сизди мына 54-36 деген аныктама канааттандырып атабы? Ушул нерсе менен күздүн келиши менен ушул саясатта бир оюндар күч алып, шайлоонун шайтан оюндары дегендей бир кырдаалды күтүп турабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиз айткандай, мына 1991-жылы 31 августта Кыргыз Республикасын көз карандысыз суверендүү демократиялык мамлекет деп легендарлуу парламент жарыялап, ошондо декларация кабыл албадыбы? Ошол мезгилден баштап мынау Кыргыз мамлекетинин бийлик бутактары ар түркүн өзгөрүүлөргө туш келди. Ошон үчүн президенттик институттагы, мыйзам чыгаруу органы дагы, өкмөт дагы бир нече жолу конструкциялык өзгөрүүлөргө туш келди. Ошон үчүн сиз айткан, эгер парламент жөнүндө сөз кыла турган болсок, 91-жылы бизде 350 депутаттан турган бир палаталуу парламент эле. Анан биз кабыл алган 1993-жылдын 5-майындагы эгемендүү мамлекеттин биринчи конституциясынын негизинде Кыргыз парламенти бир палатадан 105 депутаттан турат деген чечим болгон. Кийин бир жылдан кийин ошол өзгөрүлдү дагы, элдик референдумдун негизинде парламент 2 палаталуу болуп калды. Бирөөнүндө 35, калганында баягы 70 киши депутат болуп. Мен ошо парламенттин 2 палаталуу болушуна да каршы чыккан болчумун. Кийин турмуш көргөздү, бизге 2 палаталуу парламенттин кереги жок экен. Себеп неге каршы чыктыңыз? Азыр кайра ошол эмени баскан атабыз да? Жок, менимче биз ал жолду баспайбыз. Себеби биз өзүбүз чакан унитардуу мамлекетпиз. Анан ушу чакан унитардуу бизде баягы федерациялык бөлүнүштөр болбогондон кийин федерациялык мамлекеттердин образын, федералдык мамлекеттердин үлгүсүн кайталаш бизге анын кереги жок. Бизге чакан, бирок мобилдүү Кыргыз Республикасынын элинин жана мамлекетинин кызыкчылыгын толук колдоп бере турган закон чыгаруучу бизге өзүнчө бир орган керек. Бул Кыргыз Жогорку Кеңеш. Сиз айткандай, азыр жанакы 36 жана 54 деп жатпайбызбы? Бул баары бир эле палаталуу парламент болот. Бирок 36-сы бир мандат менен шайланып келинет, түздөн-түз эл аркылуу. Ал эми 54-ü партиялык тизме боюнча келет. Бул деле элдин түздөн-түз шайлоосу боюнча. Чындыгын айтканда, мен баягы тажрыйбалуу парламентарий катары ушул системанын мындан ары биздин республикада түптөлүп, ушул система менен парламенттин кийинки шайлоолору узакка созулат деп мен ишенбейм. Менимче, биз кийин баары бир эле же бир мандатка, же болбосо партиялык системаларга келебиз. Ал эми мен өзүм жеке оюм боюнча Кыргыз мамлекетин түзгөндөн баштап ушул күнгө чейин менин оюм мындай болуп келген: бизге парламенттик башкаруу керек деп. Бирок ошол эле мезгилде өтө күчтүү парламент керек деп келген оюм ошол. Мурда мен бир мандаттуу парламент жөнүндө оюм ошого мындай ыктап турчу. Биз баягы советтердин убагында ушу бир мандаттуу эле да жакшы билесиз өзүңүз аны. Кийин мына партиялык система элдин аң сезимине сиңип, бизде мындай туруктуу, бутуна турган, көрүнүктүү, элге таанылып калган партиялар пайда боло баштагандан кийин, менин оюмча, биз бара-бара ушул партиялык системага өтөбүз. Бирок ошо партиялык системага өткөндүн ичинде мына быйылкы силер кабыл алган закондун
партиялык системанын жана преференциальный деп атпайсыңарбы, ушул менимче туура болот. Себеби эл шайлаганда биринчиден партия үчүн добуш берет, экинчиден ошо партиянын ичиндеги кандидаттар үчүн добуш берет да. Мына эл мурда айтып келди да, биз жалаң эле партиялар шайлап атабыз, анан кийин тизмедегилер ким экенин билбейбиз. Биз алардын каалаган кандидаттарына добуш бергибиз келгенде добуш бере албайт экенбиз, добуш бербегибиз келгенге да добуш берип калат экенбиз деп. Мына азыркы система, ушул силердин азыркы коюлуп чыккан системаңар менимче туура деп ойлойм. Эми муну келечекке калтыра алып көрөлүк кандай болор экен. Сиз туура мамдадыңыз, бирок биз партиялык системаны да көрдүк мына акыркы 10 жылда. Сиз дагы баам салып турасыз. Анан ошо партия элден бөлүү болду. Партияда жанагындай алтын мандат дегендей мына азыр деле ошо система кайталанат. Шайлоо болуп болбой чыр-чатактар чыгат. Кайрадан бир көтөрүлүш болушу мүмкүн деген дагы сөздөр чыгып атат да. Себеби ачык эле мына колунда бар, анан колунда жок деп бөлүнүп калбадык. Азыр шайлоого деле ким барат? Бир мандаттууга акчасы жок киши барбайт да, билесиз да. Акчалуу киши барат. Ал баягы бүт республикадан добуш алганча өзүнүн жергесине барып 30 000 добуш сатып алганы оңоюраак болот атпайбы? Бул жагына кандай дейсиз? Ушул сөз айтканды мен азыр эфирге айтып койгум келип турат. Себеби ушул ойду айта эле келем. Мына азыр да элдин арасында өзгөчө улуу мундагылар баягы советтердин убагында көнүп калган бир мандаттуу деп жатпайбы? Мен ушу бир мандаттууга каршы чыктым. Ушул жөнүндө мен Садыр Нуркожоев менен сүйлөшкөндө дагы айткан болчумун. Бир мандаттуунун коркунуч жагы бар. Кудай буйртса быйыл шайлоо өтсө, ошо бир мандаттуудан келген депутаттарды көрөбүз. Эл дагы көрөт. Эл ошо өзүнөн көрсүнчү кандай болор экен. Себеби мындай болуп калат да. Сиз айткандай бир мандаттуу округтардан аялдар өтпөйт. Негизи. Жаштар өтпөйт. Чөнтөгүндө тыйыны барлар өтөт. Элдин арасында эми сатып алды деп айтпайын, аны доказать эте албагандан кийин туура сөз болбой калат. Бирок канчалык ушул шайлоого финансылык көп расход кылса, ошонун шансы көбүрөөк болуп калат. Бул агитациясына кетет, бул пропагандасына кетет, бул жанагы наглядный агитацияларына, жана башкаларына кетет, туурабы? Анан эл менен иштөөгө, агитаторлорду пайдаланууга, жана башкалардын баарына акча кетет. Ага чөнтөгү түптүү кишилер чыкпаса, чөнтөгү жукалар чыга албай калат. Бир коркунуч. Экинчи мунун минусу, ошондой аракет менен шайланып келген депутат кийин ошол элдин өкүлү гана болбостон, ошол элди өзүнө каратып алууга аракет кылат. Өзүнүн аракетинин негизинде ошол округду бербөөгө аракет кылат. Ошол округдун өзүнүн бир князы болуп калат, кичинекей. Кийин бийлик башына да булар баш ийбей калышы мүмкүн. Баласын өткөрүп берет дегенде. Бийлик башына булар баш ийбей калышы мүмкүн. Себеби ошол эле депутатты кайра чакырып алалык, жанын ордуна башка депутат шайлайлык дей турган болсо, элди көтөрөт. Азыр деле биз ошого көнүп калдык го кийинки жылдары. Кичине эле бирденке болсо көчөгө элди сүйрөп чыгабыз. Көчөгө элди чакырып чыгабыз. Бир округдан келген депутат, бир райондон келген депутат өзүнүн кол тийбестигин эң жогорку деңгээлге чейин бекитип алышы мүмкүн. Мына ошол коркунуч бар. Анан кийин дагы эле болсо, ошол бир округдан келген депутат ошол округдун кызыкчылыгынан башка элдин, бүткүл элдин, мамлекеттин кызыкчылыгы экинчи орунда калып калат. Ал эми депутат деген бир округга, бир кишиге эмес, бүт мамлекетке, бүт кыргыз элине, кыргызстандыктарга иштеш керек. Ооба, сиз билесиз да, убагында бир мандаттуу округ болгон кезде биз урууга бөлүп чабышчубуз. Туура. Биз ошол нерсени жаңы эле жоюп, акыркы 10 жылда партия болуп чабышып атканбыз. Эми кайрадан мына уруу болуп чабышуу кезеги келет да. Мына элди дагы эле жикке бөлүп атабыз. Анан негизи эле кыргыздарга кээде ойлонуп кетесиз да, парламенттин депутаттардын кереги барбы же жокпу дегенчи мындай. Биз
өзүбүздү декларациябызда дагы конституциядагы жазып койдук. Көз карандысы эгемендүү демократиялык өлкөбүз. Ошо демократия дегенге акцент жасап коелук. Сиз экөөбүз билесиз, Кыргызстан биринчи эле бутуна туруп келатканда мына легендарлуу парламенттин чоң залкар эмгегинин бири Кыргызстанды ушул Борбордук Азиядагы демократия аралы деген ушундай жакшынакай ой пикирлер түзүлдү. Туурабы? Биздин 30 жылдык ичиндеги өсүшүбүздүн жетишкендиктеринин бири демократияга алган багытыбыз. Биз ошондон кайткан жокпуз. Чындыгын айтканда 2005, 2010, 2020 жылкы окуяларды эле көргөздү. Эгерде бизде демократия болбогондо, эл ошондой коркпой, үркпөй, өзүнүн оюн, пикирин ачык айтып, аянттарга чыкпайт болчу. Президенттер качпайт болчу. Президенттер сураган өмүрдө кетпейт болчу. Бийлик башындагылар аргасынан эл менен эсептешүүгө барбайт болчу. Биздин демократиялык жетишкендигибиздин бири ошол. Муну дагы биз туура эмес, бизге демократиянын кереги жок экен деп жатпайбызбы? Жеке бийликти мен жакшы билем. Мен Советтер Союзунун убагында иштеген кишимин. Ал убакта бийликтин баары жалаң гана бир партиянын, коммунисттик партиянын колунда болчу, биринчиси. Экинчиси, эң жогорку кишилер эмне десе ошол болчу. Мына ошонун кесепетинен дүйнөдөгү өнүккөн, дүйнөдөгү эки державанын бири болгон Советтер Союзу урап калды. Биз муну дагы өткөн тарыхыбыздагы эстеп, эскерип, ошондон бир сабак чыгарышыбыз керек. Биз ошо айланып келип, биз легендарный парламент жөнүндө сүйлөп калдык. Ошо легендарный парламенттин эң бир чоң эмгеги ошол Кумтөрдүн эл аралык ратификацияга макул болбой, ошо бир уч адамдардын кызыкчылыгынан да мамлекеттин кызыкчылыгы бийик деген бир чоң эрдик жасагансыздар да, бирок азыр көрүп отурасыздар, мына Кумтөрдүн айланасында чыр-чатак 20-30 жылдан кийин мына ошо 30 жыл мурун мектепте окуп жүргөн балдар азыр Кумтөрдүн чатагынан алды камалып калды да. Биз Кумтөр боюнча мына эл аралык соттого бердик, бирок эксперттерди, баягы биздин орустардын, чет өлкөлүк эксперттердин айткандарын тыңдасак, биз бул сотто утулуп калчудайбыз да. Сиз буга көз карашыңыз кандай? Кумтөр маселеси бул кыргыз бийлиги үчүн дагы, кыргыз эли үчүн дагы чечилбеген бир запкы маселе болуп калды. Ушул Кумтөр маселесин легендарлуу парламент 2 жолу карап, акыркы жолу 25-28 май 94 жылы 5 күндүк сессиянын ичинде ушул Кумтөр маселесин карап, өкмөттүн киргизген вариантын биз колдобой койдук. Анан айттык, мына парламенттеги айтылган сын каалоолордун баарын эске алуу менен күзгү сессияга киргизесиңер деп. Сессия өзүнүн ишин бүтүп, каникулга кеткен мезгилде жанталашкан бойдон ошол мезгилдеги премьер-министр өзүнүн өкмөттүн токтомун чыгарды. Ошол мезгилдеги биринчи президент өзүнүн указын чыгарып туруп, түздөн-түз парламенттин чечимине каршы келе турган чечимди кабыл алып туруп, муну ошо Камекага берип коюшту. Мына чатак ошондон башталган. Бүгүнкү күнгө келгенде, ошол мезгилдеги бийликте жүргөндөрдүн баары тең өздөрүн таптакынайык, таптаза, апапак көргөзгөнгө аракет кылат. А Кумтөр маселеси 30 жылдан бери уланып келе жатат. Сиз айткандай, Кумтөрдүн чатагынан биринчи президенттен баштап, мына акыркы, бүгүнкү эмес, акыркы кеткен президентке чейин бардыгынын куйругу малынып, президенттер да чакырылып жатат суракка, премьерлер да чакырылып жатат, төрагалар да депутаттар жана башка чоң кызматтагы чиновниктердин бардыгы тең көпчүлүгү мына азыр тергөөгө чакырылып жатат. Мен ошого келгенде айтып коеюн, өзүмдүн жеке оюмду. Бүгүнкү биздин мына комитетибиз, мурдакы биз КГБ деп койгон комитет, государственный комитет национальной безопасности. Мына ушул органдын жүргүзүп жаткан ишин дагы
анан бүгүнкү президентибиз Садыр Жапаровдун Кумтөр боюнча позициясы мен толугу менен колдойм. Кеч болсо дагы бул Кумтөр маселесин аягына чыгарыш керек. Ар бир мурдакы жетекчилерден баштап бүгүнкү күнгө чейинки кайсы гана орунда болбосун, эң жогорку кызматтан баштап эң төмөнкү чиновниктерге чейин кимдин кандай күнөөсү бар, бул элге толугу менен жетиш керек. Себеби биринчиден ошо Кумтөргө зыян келтирген, зыяндын көлөмүн билелик, өлчөмүн билелик, ошону билип эмне үчүн кимдин чөнтөгүнө канча кеткенин билелик. Анан экинчиден бул биз үчүн сабак болсун. Себеби Кумтөр менен кыргыз элинин, кыргыз жеринин байлыгы бүтпөйт. Бизде Кумтөрдөн башка дагы жерлер бар. Жалаң эле алтын эмес, андан башка да бизде кен байлыктар бар. Ошонун бардыгы тең кыргыз жеринин, Кыргыз Республикасынын кен байлыктарынын бардыгы тең кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеш керек. Бул биз үчүн сабак. Ошо эл аралык сотто кандай болот биздин позициябыз? Мен эл аралык соттор боюнча мындай да, ушул сиз айткан ой биз уттуруп коебуз деген. Жок эле дегенде кийинки 15-20 жылдан бери айтылып келе жатат. Себеби эмне десек эле айтат, бизде эл аралык деңгээлдеги билимдүү соттор жок, адвокаттар жок дейбиз. Эгерде чындап эле бизде 50ден ашык жогорку окуу жайлары болсо, ошонун көпчүлүгүндө юридика факультеттери болсо, өзүбүздө юридический академиябыз болсо, неужели ушунча жылдын ичинде 4-5 эл аралык деңгээлдеги билими бар юристтерди, сотторду, адвокаттарды, прокурорлорду даярдап алган жокпуз. Эмне үчүн? Ошону чет мамлекетке жиберип керек болсо окутушубуз керек эле да. Ошол эле Кумтөрдүн колдоосу менен да окутсак болот эле балдарды. Биз ушундан ушуга чейин качып келе жатабыз. Анан бирденке десе эле чет мамлекеттик баягы специалисттерди жалдоого аракет кылабыз, ага да төлөп беребиз. Анан алардын кызыкчылыгы мүмкүн жоктур Кыргызстанды утуп алууга келгенде. Бирок мен ойлойм, Кыргызстан Кумтөр маселесин толук утуп алууга мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде биздин бийлик бир нерсени аягына чейин чыгарса, бул биринчи бийлик башындагы турган кишилерден баштап, эгемендүүлүктөн баштап, бүгүнкү күнгө чейин Кумтөргө тиешеси барлардын Кумтөр аркылуу макулдашып, ачыгын айтышсын, кимге кандай векселдер берилген, кимге кандай эстеликтер берилген, кимге кандай подароктор берилген. Ошолордун бардыгын айтып чыксын. Себеби эгер ошондой информация бере турган болсоңуз, Центерогольд болобу, Камекасы болобу, башкалардын бардыгы тең. Анда алар менен жаңы договорго барышыбыз керек. Мунун бардыгын тең эсептедик, баа бердик. Ким кандай эмгегине жараша өзүнүн же жазасын алды, же ыраазычылыгын алды. Анан мындан кийин Кыргызстандын дагы кызыкчылыгын, Центериянын дагы кызыкчылыгын толук эске алуу менен договор түзүп, ушул эл организация менен иш туланышка болот. Ушул эл организация менен иш туланышка болот. Башка жакты, эгер Центерия кетип кала турган болсо, дагы дүйнөгө кайрылып, дагы компания издеп жүрбөй. Эгерде Центерия ушуга бара турган болсо. Эми мындай да, ошо Кыргызстандын ушундай кейиштүү абалга, кургуйга түшүп калганын бирден бир күнөөкөрү болгон биздин биринчи президентибиз. Аны каалайбызбы, каалабайбызбы, бешиктеги баладан чалга чейин берет. Бирок ошо кишинин жакында эле мындай эчтеке болбогондой келип, мен келдим, кайра келем деп кеткени мындай сизди кандай абалда калтырды ушучу? Мен ушул боюнча азырынча ой пикиримди билдиргим келбей турат. Бир гана себеп. Азыр тергөө иши жүрүп жатат. Ошондуктан менин айткан сөзүм дагы ошол тергөө ишине кандайдыр бир таасирин тийгизүүсүн каалабайм. Бирок ушул Кумтөрдүн башынан баштап парламентти башкарып турган мезде парламенттин ою бул Кумтөр боюнча биздин келишимибизге жана ошол мезгилдеги
президенттин ошол мезгилдеги өкмөттүн жана өкмөт башчысынын иштери боюнча, алардын позициясы боюнча мен кыргыз жараны катары өзүмдүн оюмду сөзсүз айтышым керек и айтам. Буюрсаң да күтөп турбайбыз ал ойду. Анан легендарлуу парламенттин мөөнөтү бүтөрүнө жарым жыл калганда ошону иштетпөөгө аракет кылып, кворумду токтотуруп, келебиз деген депутаттарды жибербей, самолетко отургузбай, жан талашкан ошол мезгилдеги президенттин дагы, премьердин дагы, өкмөттүн дагы тагдыры жыргап кеткен жок. Элдин арасында ошолордун ар биринин жүзү, мен ойлойм, мынабу жүргүзүлүп жаткан тергөөнүн негизинде ар биринин жүзү элге жетиш керек. Бул баарыбыз үчүн сабак, бул баарыбыз үчүн тарых, бул тарыхта бир эң негизи келечекте муну кайталабай турган бир көрүнүш болуш керек. Антпесек болбойт. Медеткан Шеримкулович, мына азыр сиз айтып атасыз, легендарлуу парламент боюнча азыр дагы баягы биздин 6-чакырылыштын депутаттары да тамашалап калышат. Биз дагы легендарлуу парламент болдук окшойт деп. Бирок эми биз сиздердин деңгээлиңиздерди айтып сөз кылыш кыйын. Өтө осол нерсе. Бирок кандайдыр бир сиз акыркы окуяларга баам салып атасыз да, бул 6-чакырылыш таптакыр эле ушундай бир ишке жарамсыз болуп калдыбы же көзгө көрүнбөгөн бир нерселер жазады. Сиз кандай баа бере аласыз? Легендарлуу парламенттин легендарлуу болуп калганы чындыгында ошол мезгилдеги дүйнө тарыхындагы болгон өзгөрүүлөр болду. Бир система экинчи системага өзгөрүп жатты. Доор алмашты, система алмашты, курулуш, мамлекеттик курулуш алмашты. Мына ошол мезгилде жаңы түзүлүп жаткан мамлекетибизди туура жолго салып кеткен мамлекет кылымдар бою кыргыз элинин эңсеп келген эгемендүү мамлекеттин түзүп кеткен парламент болгондугу үчүн ошол парламенттин конституциясын кабыл алып, өзү көз карандысыз мамлекет деп жарыялап, ошол мамлекеттин символдорун алып, ошол мамлекеттин өзүнүн улуттук валютасын киргизип, ошол мамлекеттеги дүйнөлүк мамлекеттердин арасында тең катардуу мамлекет катары Бириккен Улуттар уюмунун мүчөсү, башка эл аралык уюмдардын мүчөсү катары бүт дүйнөгө Кыргызстанды Кыргыз Республикасы деп таанытып кеткен легендарлуу парламент болду. Бул тарыхта кала турган окуя, бул чындык. Элем бүгүнкү иштеп жаткан парламент жөнүндө ар түркүн сиз айткандай ой пикирлер айтылып келе жатат. Мен өзүмдүн бир золотой правило деп койгондой баягы өзүмдүн бир правилам бар, өзүмдүн. Эч убакта ушул 30 жылдын ичинде парламенттин, менден кийинки парламенттин атына бир дагы сын айткан жокмун. Себеби кемчиликтери үчүн мен ошо силердин болгон бүгүнкү парламенттин деле кемчиликтери үчүн капа болом. Атаң көрөй мындай болсо, тигиндей болсо деле ойлойм. Жакшы иштериңерди кубанып калам. Ал эми силердин тагдырыңарга ушундай убакыт туура келип калды. Силер былтыркы 5-октябрдан кийин биз сөзсүз калып калабык деп аракет жасаган жоксуңар. Эч бир депутат, мына бүгүнкү мандатын сактап турган депутат, эч кимге чыгып жок биз кетпейлик деп айткан жоксуңар да. Ооба, биз көбү мандатын таштап кетишкен да, билесиз да. Саясий кырдаал ушундай болуп калды. Эгерде президент кетип атса, өкмөт жок болуп жатса, башка мамлекеттик органдар иштебей калган мезгилде жок дегенде бир закондуу бийлик бутагы иштеп туруш керек эле да. Бул кайсы? Бул эң жогорку бийлик бутагы болгон мыйзам чыгаруу, бул парламент. Парламенттен ошол мезгилде туруп, элдин мындай тынчтыгын, мамлекеттин стабилдүүлүгүн, эл арасындагы биримдикти сактап калууга силердин ролуңар болду. Бирөөгө жагат, бирөөгө жакпайт. Мүмкүн сиз экөөбүздүн сүйлөшүп аткан мезгилдеги мен айткан сөздөрүм бирөөлөргө жакпайт, көпчүлүккө жакпайт. Айтат, таратыш керек болчу дейт. Тараткандар жагында бийликте вакуум болбош керек да. Ооба, биз тарап кеткенде убактылуу өкмөттү да көрдүк. Ошол кездерде эми аябай өткөл мезгил эле координациялык кеңеш түзөбүз деди. А жерге баягы кимдер гана киребиз деген жок. Ушу мамлекет чын эле жок болуп кетүү коркунучунун алдында болчу да. Анан
ага чейин эле баягы жогорку кеңеште көп депутаттар эми жаңы парламент менен келебиз деген таризде баягы мандаттарын тапшырып кийинки кезекте 1 ай болду 2 ай болду деген адамдарга таштап кетишти эле да негизи ошондой кырдаалды эми көбүнө түшүндүрө албайт экенсиз да. Туура. Силер азыр ушу бүгүнкү Кыргыз Республикасындагы түзүлгөн кырдаалды ошол мезгил бүгүнкү кырдаалдын өзгөчөлүгүн, кыйынчылыгын мойнуңарга алып, бирөөгө жаман көрүнүп, бирөөгө туура көрүнүп, бирок өзүңөр функцияңарды аткарып атасыңар. Эми менин жеке коюм кезектеги парламенттик шайлоону созбостон, ошонун баягы шайлоо жөнүндөгү кодексти бекитип, закондорду бекитип, жакынкы арада парламенттик шайлоону өткөрүп туруп, анан ак жүзүңөр менен элге ыраазычылыгыңарды билдирип, отчетуңарды берип, айткан сынын угуп, берген батасын алып, ар жагынан тагдырыңарды өзүңөр көрөсүңөр да. Мүмкүн кайра дагы айрымдарыңар депутат болуп келерсиңер. Эми ал элдин ою, элдин пикири. Элдин силерге болгон ишенимине жараша болот да. Бирок функцияңарды өзүңөр аягына чейин аткарышыңар керек. Антпесе мамлекеттик бийликте вакуум болбош керек. Ал туура болбой калат. Эми сиз аны түшүнүп атасыз. Азыр биз калп айткан менен болобу, жанагы бизде профессионал юристтер жок деп калдыңыз. Чындыгында биз СССР убагында 15 мамлекеттин ичинен билим берүү боюнча 5-орунда турчубуз, өзүңүз билесиз. Туура. Азыр болсо биздин билим деңгээлибиз кандай түшүнбөй калдык. Мурда биз союздун балдарыбыз бир мектептен 30 бала бүтсө, ошонун бирөө, экөө эле жогорку окуу жайга өтчү эле. Азыр 60 бала бүтсө, 60 тең окуп атат. Бирок эмнени окуп атабыз билбейбиз. Ушул андан сырткары биз мамлекеттик кызматкерлерди окута турган бир мектеп болуш керек эле. Ушулар эсеге аксакал катары, дасыккан саясатчы катары, легендардуу парламент спикери катары бир ушундай ойлор менен, мындай бир өлкө башчы менен бөлүшүп, ушул сыяктуу бир тажрыйбаңарды бекер да болсо бөлүшөлү деп көрдүңүздөрбү? Эгерде биздин тажрыйбабыз керек боло турган болсо, чындап эле бийлик башындагыларга, ошонун ичинде парламентке дагы биз даярбыз. Маселен, мен дайым даярмын. Кайсыл конференция болбосун, жыйналыштар болбосун, жана башкаларга чакырган жерге барам, мен абдан активдүү катышып жүрөм. Анан ушундай бир туура эмес ой пикирлер түзүлүп калган. Биздеги болгон кемчиликтердин баардыгына күнөөлүү ошо мурдакылар. Азыклардын баары тең эле таптаза, сонун. Анан экинчиси, алардан эмне пайда чыкмак эле. Мурдакы система башка болчу, азыркы система башка болчу. Биз жаштарга орун бериш керек, жаштар келиш керек дейт. Мына мен кеткениме 25 жыл болду. Бир дагы бийликке талашкан да жокмун, шайлоого да чыккан жокмун. Бирок ойлойм да, ушу Кыргыз Республикасынын кадрларынын золотой фондуна кирген акыл, эстүү, тажрыйбалуу адамдарды бийликке тартуу эмес. Жок, бийликке тартуу эмес. Ошо бийлик башындагылар, бийлик бутагындагылар ошолордун оюн, пикирин угуп койсо, ошолордун тажрыйбасын эске алып койсо, мындан зыян болбойт. Ошо мен дагы ошо бир парламенттин жыйынында 1-2 жолу ушул маселени көтөргөм да премьер-министрлерге. Сиздер ошондой бир парт мектеп түзүп, ошого биздин дасыккан саясатчылар тажрыйбалуу алып келип бир системага келтирсеңер деп премьер-министр убада берди, бирок ишке ашкан жок. Анан баягы эл арасында, саясатчылар арасында сөз бар да, Медеткан Шеримкулов сиз жөнүндө. Кандай бийлик келбесин, кандай президент келбесин, ал киши тил табышып алат депчи. Мындай бир ичкүйдүүлүк мененби же кандайдыр бир сарказм менен көп сөз кылышат да сиз жөнүндө. Бунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мунун себеби мага берилген баанын туура эместигинде, мен тескерисинче айтам, биринчи президенттен баштап бүгүнкү иштеп аткан президентке чейин менин эч кандай карым катнашым жок. Булар менден алыс болгонго аракет кылышат, а мен буларга жакындабаганга аракет кылбайм. Бир дагы президент менен мен жакын болоюн деп аракет жасаган эмесмин. Менин өзүм позициям бар кишимин,
өзүмдүн позициямды бирөөгө жагабы, жакпайбы ачык айтып көнгөн кишимин. Ошондуктан мен бийлик башындагыларга эч убакта жаккан эмесмин. Анан дагы бир пикир бар. Өлкөнү оңдоо үчүн коррупция менен, коррупционерлер менен күрөшүү керек дейт. Бүгүн сиз билесиз, абак толуп калды. Эми ошонун баары коррупционерлерби же бир саясий туткундар да отурабы? Мисалы үчүн акыркы учурдагы мына бийликке келгендерин 6 ай болду. Иш чараларына кандай көз караштасыз? Бизде мындай камоо гана процесси мындай өтө тездик менен жүрүп аткандай да. Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын мен негизинен колдойм. Негизинен. Бирок муну бир массалык мероприятияга айлантып кереги жок. Эгерде бирөөнү мына алып барып СИЗОго отургуздубу, ошону СИЗОго отургузардан мурда биздин следственный органдарыбыз, тергөө органдарыбыз материалды чогултуп алыш керек. А дегенде отургузуп, анан кийин материал чогулткан бул туура болбойт. А дегенде ушул кишинин мынамчалык күнөөсү бар экен деп, ошону топтоп алып, документально топтоп алып, анан кийин отургузуш керек. Отургузуунун дагы түрлөрү бар да. Толугу менен баягы изоляцияда, болбосо үй камагына деген. Мен ага дагы кийлешким келбейт себеби ошол тергөөнү жүргүзүп жаткан орган, менин каалоом ушул жүргүзүп жаткан орган эртесин дагы кечин дагы ойлонушу керек. Эгерде отургузуп алып, бир нече ай, жыл аны кармап, анан кийин жок бул киши таза экен деп чыгарып койсо, анын отурган мезгилдеги ден соолугу кайсы, эл арасындагы кеткен кадыр баркы кайсы, бул жагын да эске алып коюш керек. Бүгүнкү бийлик эгерде закондон тышкары кадамдарга бара турган болсо, түбөлүк бийлик болбойт. Түбөлүк бийлик жок. Эртең булардын аркасынан деле ошондой суроо болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн мына кишилер туура эмес жоопко тартылууга аракет болгон деген сөз болот. Биз ошондон качышыбыз керек. Ооба, ошо мурунку бийликтин катачылыктарын кийинки бийлик мындай эске албагандай бир ыңгай түзүлүп баратат да. Ошон сиз айтсаңыз, бизди бул акыркы бир жылда эмне окуялар күтөт? Кыргызстан кандай өңүттө болот? Мына азыр күндөн күнгө кымбатчылык тушап атат, бензин асмандын башына чыкты. Бизде эртең мындай эксперттер айтып атат, Кыргызстан деле эмес, дүйнө жүзүндө бир ачкачылык сыяктуу бир кырдаал келатат депчи. Дүйнө жүзүндөгү ахвал негизинен коркунуч, коопсуздук түзө турган. Өзгөчө мына ковид чыккандан кийин жана башка оорулар 2 жылдан бери экономиканын өсүшү бүт дүйнөдөгү мамлекеттер боюнча төмөндөп кетти. Америкадан баштап башка мамлекеттер. Ал эми биз баягы бутуна жаңы туруп келе жаткан мамлекет катары биздин экономикабыздагы, финансыдагы болгон кыйынчылыктардын кесепети мына күздөн баштап, кыштан баштап ого өтөр көрүнө баштайт. Мына кыштан кандай чыгабыз? Ошо кышты таза, тынч чыгып кетүүгө, элдин арасында элдин турмушун төмөндөтүп жиберүүгө, өзгөчө оокатты жана башка элге керектүү буюмдарды кымбаттатып жибербөөгө мамлекеттин, ошонун ичинде өкмөттүн кандай кадамдары бар? Ошону эл көрбөй жатат, эл түшүнбөй жатат. Өкмөт бир гана жолу айтып койду, азыр кыйынчылык болуп атат, күзүндө мындан да жаман болот деп. А эгерде күзүндө мындай жаман боло турган болсо, анда эмне кылалык? Элди айтпайсыңарбы? Мындай кадамга баралык деп. Өкмөт менен, бийлик менен эл бирге чыксак, мага кыйынчылыктарды жеңебиз. Мындан оор кыйынчылыктарды жеңебиз. Кептин бардыгы тең, кептин бар. Бийлик менен элдин биримдигинде, бирин-бири түшүнгөндүгүндө, бирин-бири колдогондо болот. Болбосо кыйын болуп калат. Чындыгында биздин экономикабыз, биздин финансылык мүмкүнчүлүгүбүз өтө эле оор. Анан алдыңкы келе жаткан кыш, күз, кыш, андан кийинки мезгилдер кандай болот ушуну азыр прогноздорун эске алыш керек. Анан керектүү кадамдарды жасаш керек. Бир, анан экинчиси
жана сиз экөөбүз айттык го келе турган парламенттик шайлоо деп. Былтыркы парламенттик шайлоодон кийин 6-7 октябрдагы окуялар болушун эч ким күткөн эмес. Бул жерде бар болгону парламенттик шайлоодогу болгон кемчиликтер гана жөнүндө сөз болду. Бийлик бутагын, бийлик структурасын өзгөртөлүү деген сөз болгон эмес анда. Ошол парламенттик шайлоонун чечимдерин жокко чыгарыш деген гана сөз болгон болчу. Ал эми келе жаткан парламенттик шайлоого даярбызбы? Ошол эле борбордук шайлоо комиссиясы даярбы? Өзгөчө быйылкы шайлоо жаңы типте өткөн жатат. Жаңы системада өткөн жатат. Ага эл дагы даяр эмес. Толук түшүнөлүк. Муну түшүндүрүп айтышыңар керек элге. Шайлоо кандай өтөт? Кандай кылып добуш бериш керек? Анан ошо добуш туура эмес берилип калыптыр деп, бюллетендер туура эмес толуп калыптыр деп, эртең дагы эл көтөрүлүп көчөгө чыкпагандай болуш керек. Анан акыркы Афганистандагы окуяларды билип атасыз. Ошол окуялардын жыйынтыгы менен биздин кыргыз элине бир кандайдыр бир кулакка сиңдирүү, көндүрүү бир жагдайлар болуп атат да, Америка базасын кайрадан Кыргызстанга жайгаштыруу маселесичи. Ошого сиз кандай карайсыз? Американын Кыргызстанга базасын баягы Манас аэропортунда турган Ганьсини ошол мезгилде кетиребиз дегенде мен каршы болгом. Кетирбей эле койгула. Мен түшүнүп тургам, аны билем. Россиядагы жана башкалар муну кетирүүгө аракет кылган. Мен айткам, Америка менен договорду жаңылап түзгүлө. Мына ошол мезгилдеги президент айтпадыбы? Манас аэропортунда эл аралык хаб түзөбүз деп. Мен айткам, хаб түзө албайсыңар деген. Себеби бизде хаб түзгөнгө биринчиден тажрыйба жок, эң негизи экинчиси бизде финансы жок. Америкалыктар менен макулдашкыла. Ошол төлөгөн арендалык акы америкалыктар менен бирге ошол жерде хаб түзгүлө. Анан кийин Американы чыгарып жибергиле. Ал эми Америка кетти. Чечим кабыл алынды. Бүт өрүш бүттү, туурабы? Демек, азыр болгондо дагы азыр момундай акыбал болуп турган мезгилде Американын бизге кайтып келиши бул биздин коңшулар тарабынан да туура эмес кабыл алынат, анан биздин эл тарабынан дагы туура эмес кабыл алынат. Афганистандагы болуп жаткан оор окуянын кесепети бизге тийбегендей болуш керек. Биздин жанагы тартип коргоо органдары мына Кыргызстанга кирип жаткан башка мамлекеттин жарандарын контролго алып, эмне үчүн келди, кандай себеп менен келди, визаны каяктан алып келди, Кыргызстанда канча болот, тез арада өзүнүн багыты Европага кетебиз, араб өлкөлөрүнө кетебиз деп келген граждандардын баардыгын тең, чет мамлекеттик граждандардын баардыгын тең Кыргызстандан чыгарып койгонго аракет кылыш керек. Биз өзүбүздүн мамлекетибизди чыңдоого аракет кылганда, чоң кыйынчылыктарга туш келип турганда, башка мамлекеттен келген граждандар, башка мамлекеттен келген элдер бизге зыяны тийсе, алардын кесепети тийсе, биз үчүн дагы кыйын болуп калат. Ошондуктан башка мамлекеттерден Афганистан болобу, Пакистан болобу, жана башка мамлекеттерден келген жарандарды себебин билишибиз керек, канчага келди билишибиз керек. Алардын бара жаткан маршрутуна тез арада салып жөнөтүп жиберүүгө аракет кылышыбыз керек. Себеби сиз айткан суроого, мына мен элдин арасында жүрөм. Элдин арасында ушундай бир коркунуч, коопсуздук, бул эмнеге алып келет деген ой пикирлер, терс ой пикирлер барган сайын көбүрөөк айтылып келатат. Ошону дагы биздин бийлик башындагылар эске алып койсун. Акыркы күндөрү Бишкек шаарында, Бишкекке жакын айылдарда, чүйдүн айылдарында ошо белгисиз адамдар аябай көбөйүп кетти. Ошон үчүн эл арасында айтып атат, баягы биздин УКМК чалгын кызматы кай жакты карап отурат, өзүбүздүн балдарыбызды аңдып ошолордун баскан турганынан кыл издегенче ушуларга көзөмөл көрсөтпөйлү деген пикирлер байма-бай айтылып атат. Ошол эле учурда биздин дагы бир министрибиз ошол 6 миллион эл ошол Россиянын карамагына кирүүгө даяр деген мындай бир
расмий жарыялап жиберди да. Буга сиз кандай карайсыз? Биз өз эгемендүүлүктүн 30 жылдыгын белгилөөнүн алдында турсак, бул билдирүү сизди кандай ойдо калтырды? Ошентип айткан киши кулчулук, бирөөнүн көз карандысынан чыга албаган психологиядагы жүргөн киши. Биз Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн кылымдар бою биздин ата-бабаларыбыз эңсеп, зар какшап, керек болсо кан төгүп, көзүнүн жашын төгүп, улуу үмүт менен келген мынабы эгемендүү мамлекет. Биз эч убакта эгемендүүлүгүбүздү жоготпошубуз керек. Биз Россиянын составына жана башка өлкөлөрдүн составына эч убакта кирбейбиз. Мунун жолу башкада. Ошол эле улуу Россия мамлекети менен, башка коңшу мамлекеттерибиз менен, бияктагы турган улуу Кытай мамлекети менен биз достук, кызматташтык мамилелерди барган сайын кеңейтишибиз керек дагы, өзүбүздүн мамлекетибиздин келечегин карашыбыз керек. Биз бир мамлекеттин этегин кармап, ошого кире калалы, өзүбүздүн кыйынчылыгыбыздын баардыгын тең ошол мамлекетке, ошол мамлекеттин элине жана бийлигине жүктөп коелук деген ой пикирдеги кыргызстандыктарга айтып коеюн, айланайындар. Мындай сөзүңөрдү токтоткула. Ушу эгемендүү кыргыз мамлекетин түзгөн кишилердин бири катары айтып коеюн. Бул эгемендүү кыргыз мамлекети биздин ата-бабабыздан калган керес. Ошо керести биз ишке ашырып, эгемендүү кыргыз мамлекетин түздүк. Силердин милдетиңер. Биз түзүп кеткен мамлекетти мындан ары аркалап, мындан ары бекемдеп, мындан ары чыңдап, дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошуп, кыргызстандыктар бактылуу турмушта жашаган эл болушубузга көмөктөш болушуңар керек, аракет жашашыңар керек. Ошого баарыбыз бирге иштешибиз керек. Медеткан Шеримкулович, ушу убакыттан пайдаланып сизге ыраазычылык айтабыз. Студиябызга кош келдиңиз, маңыздуу маек бердиңиз. Ошол сиз ошол Кыргыз өлкөсүнүн, республикасынын эгемендүүлүгүнүн кошкон салымыңыз чоң. Ошо 30 жылдык майрамы менен биздин маалымат агенттигинин атынан, көрөрмандардын атынан куттуктайм. Бул биздин маек биринчи жана акыркы эмес, мындан ары да келип, сиз өлкөдө болуп жаткан абалдарга бир туура ой пикириңизди билдирип турасыз деп ишенем. Рахмат. Урматтуу кыргызстандыктар, үстүбүздө келе жаткан улуу кыргыз элинин, бүт кыргызстандыктардын майрамы Кыргыз Республикасынын көз карандысындын 30 жыл толгон юбилейи менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бактылуу болуңуздар, мамлекетибизге стабилдүүлүк болсун, элибизге жакшылык, береке, ырыс, ынтымак болсун. Майрамыңыздар менен. Рахмат, күнүңүздөр көңүлдүү уласын, сак саламатта болуңуздар.